Аллаху акбар деген сөзіңізді құлағыңызбен угушуңуз керек. Бұл ой менен Аллаху акбар айтылбайт. Кейбірлер бар да, көбінше парыз намазға ықтида қылғанда құлақ көтергі, қолды көтергенді мәнилүү деп есептейді дағы, Аллаху акбарды айтпай эле төре тұрып алады. Мен намазға кирдим окшойт. Намазға кирген жоқ, сыртында қалып кетті дағы. Даже қолды көтербей деле Аллаху акбар десеңіз, намазға кирдиңиз. Қолды көтерүү өзү сүннет бұл. Бирок Аллаху акбар деген фарыз. Тилди кыймылдатуу керек. Ой менен Аллаху акбар айтылбайт. Макулбу? Тилди кыймылдатыш керек. Кандай? Аллаху акбар дегенде өзүңүз уга турган, жаныңыздагы адамдар укса кичине намаз неме болуп калбасын. Ошон үчүн Аллаху акбар деп имамга ыктыдагы ниет кылдыңыз. Кайсы? Куптан намазынбы? Куптан. Аллаху акбар. Мынаны ошон тилде айтыш керек önce. Ыктыда кылганда. Сүннөт окуганда, же жалгыз окуганда айтат экен. Аллаху акбар дечи. Байкашыбызча анча-мынчалары ошол бул маселени билбегендиктен да, иншалла Кудай кааласа мына билип алганыңызда башкаларга да айтып коесуздар. Ошо демек жөн кулак каккан жетиштүү эмес. Ал болбой калат. Кулак каккан өзүнчө сүннөт, бирок Аллаху акбар деп биринчи такбир бул фарыз. Такбир тахрима. Бул биринчи такбир некен? Такбиратул ула деп бул фарыз. Кийинки рүкүгө барган такбир Аллаху акбар дейбиз. Саждага барган такбир алар фарыз эмес. Алардын өкүмү сүннөт. Ат-такбират ал-интиқалия деп коет. Бир рүкүндөн экинчи рүкүнгө өтүп аткан такбирлер алар сүннөт эле. Алар айтылбай калса коркунучу жок да. Түшүнүктүүбү? Намаз бузула турган, намаз болбой кала турган. А эгерде сиз биринчи такбирди айтпай эле кулак кагып эле туруп алсаңыз, анда сиз намазга киришкен жоксуз. Биринчи такбир фарыз эле айткан жоксуз. Кийинкиси сизге эчтеке жок деген сөз болот.